Allahu Akbar, Ыйык Рамазан айын утурлай кайрымдуулук долбоорлор уланууда. Бүгүн Бишкек шаарындагы Борбордук имам Саракси мечитинде 400гө жакын адамга кайрымдуулук жаатында ушундай Рамазан баштыкчалары таратылганы турат. Мына долбоордун жетекчиси Али мырзага сөз берсек, бүгүн кимдерге берилет бул жардам, ошол боюнча айтып өтсөңүз. Ассаламу алейкум. Сегодня мы раздаем Аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө жана мүмкүнчүлүгү чектелгендерге майрамдык сезимди тартуулаган бул долбоорду Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы менен бирге өткөрүүдөбүз. Бүгүн 372 адам камтылды. Азык-түлүк топтомдору ар бир үй-бүлөнүн дастарканында керектүү un, күрүч, кесме, кумшекер, чай, суу май, финиктен турат. Ыйык Орозонун күнүндө ар бир үйдө береке, дастарканы торуп, муктаждык болбосун деген тилек менен өткөрүүдөбүз. Жалпы мусулман коомчулугун Ыйык Орозо айы менен куттуктайм. Сегодня тоже мы совместно с муфтиятом. Human Appeal Австралия бул Австралиянын кайрымдуулук уюму, дүйнөдөгү муктаждарга жардам көрсөтүүгө багытталган. Уюм Кыргызстанда да ар кандай долбоорлорду ишке ашырат. Анын ичинде билим берүү, саламаттыкты сактоо, азык-түлүк жардамдары жана кризистик шарттардагы адамдарга колдоо көрсөтүү. Тала колдоп, бүгүн ушундай абдан сонун күндө жолугушуп отурабыз. Ушул бизге ушуну себепкер болуп берген адамдарга Алла Таала эки дүйнөдө бактылуулукту берсин. Ошол биздин австралиялык мусулмандарга Аллах Таала ыраазы болгон болсун, бейиш деген сыйлык менен сыйласын. Ушундай берүүчү пенделерден кылсын. Ошол австралиялык мусулмандарга узак өмүр, чың деген соолук жана Алла Тааланын мээрими болсун. Кандай ниет менен берсе, ошону Алла Таала кабыл кылган болсун. Орозодо кут болсун, майрамдар көп болсун, жакшылык болсун, эл жерибизде тынчтык болсун, эч ким муктаж болбосун. Орозоңуздар кабыл болсун, эжекелер рахмат, Алла разы болсун. Бишкекте Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы менен биргеликте аз камсыз үй-бүлөлөргө колдоо көрсөтүү долбоорун ишке ашырууда. Андан тышкары ошол эле Борбордук имам Саракси мечитинде 2000дей адамга ооз ачыруу кечелерин өткөрүп келишет. Мына бүгүн ушул фонд менен биргеликте, муфтият биргеликте ушул кайрымдуулук иш-чараны өткөзүп жатабыз. Иншалла кимде ким пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан улуу бир хадис бар. Кимде ким бир орозо учурунда бир орозо кармаган кишинин оозун ачырган болсо, ошол кишиге 3 нерсе берилет дейт. Анын эң биринчиси ошол орозо ачырган кишинин бүт күнөөлөрү кечирилет дейт. Экинчиси болсо, ошол киши кармаган, орозо кармаган киши канча сооп алган болсо, андан кем эместен ооз ачырган кишини дагы ошончо соопко ээ болот дейт. Үчүнчүсү дозок тетиратынан китебинен өчүрүлүп, бейиштин китебине жазылат дейт. Иншалла ушундай кайрымдуулук иштерди кылып аткан бир туугандарыбызга Алла Таалам ыраазы болсун. Уюмдун негизги максаты адамдарга жардам көрсөтүү, жакырчылыкты жоюу, Кыргызстанда ооруканалардын шартын жакшыртуу, мектептердин техникалык базасын жаңылоо, ошондой эле гуманитардык жана социалдык долбоорлорду ишке ашыруу жаатында натыйжалуу иш алып барып келет. Кыргыз элим мусулмандарга рахмат, Алла разы болсун, орозоңуздар кабыл болсун. Австралиялык мусулмандарга да чоң рахмат, алардын кармаган орозолору кабыл болсун. Эки дүйнө бактылуу болсун, ошо айтар сөзүм, ден соолуктуу болсун. 3 инвалид кызым бар, квартирада турам. Рахмат, ошо балдарым батасы тийсин. Дагы эле элге ушинтип жардамын берип келатат. Жылда рахмат. Кайрымдуулук берешендик адамдын жогорку касиеттеринин бири болуп саналат. Адамдарды бири-бири менен байланыштырып, коомдун өнүгүшүнө салым кошот. Аталган долбоор Ыйык Орозо айынын аягына чейин уланмакчы. Зарема Жээналиева, Гүлчорок Казымкулов, Азия ТВ, Бишкек.